Assalamu alaikum dostlar. Sizlerge бүгүн шашылыш кабарды айтып кетейин деп чечтим. Мына шайлоо деп атып согуш чыгып кеткен турат. Себеби буга чейинки мына кандидаттардын бардыгы эле агитацияны жакшы эле өткөрүп атышкан да. Yani бүгүн 28 сентябрь күнү Оштун Онадыр шаарында өзбектер менен жолугуу учурунда Кыргызстандын мындай стабилдүүлүгүн буза турган өтө коркунучтуу сөздөрдү айтып кетти Өмүрбек Бабанов. Ал өзбектерге тизелеп жашагыча тик туруп өлгүлө, эч кимден коркпогула, чогулгула, бири-бириңерди мындай көйгүлө. Эгерде кимде бир милиция силерди кармай турган болсо, мен өзүм жооп берем, ошол милициянын иштен алам, эч кимден коркпогула, топтолгула, көтөргүлө деген аябай мындай коркунучтуу сөздөрдү айтты. Урматтуу өзбек халкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Баардыгыңар бирге болсоңор, күнөөдү уруп атса баардыгыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт. Элди бул сел дейт, эл турганда сел болуп агышып кетет. Баардык өзбек халкына чагыргыла, бир туугандарыңарга чагыргыла. Ким кайсы бир милиция бир өзбек халкына тийишсе, ал кызматынан кетет. Мен сөз берем. Мен сөз берем силерге деп сөздөрүн берип, кыскасы аябай эле мындай Кыргызстандын стабилдүүлүгүнө мындай терс таасирин тийгизе турган сөздөрдү, коркунучтуу сөздөрдү айтып кетти бүгүн. Мындан немеси коркунучтуусу мына өзбектердин арасынан сепаратисттик көз караштагы адамдар да чыгып сөз сүйлөштү. Кыргызстанда кыргыз элим, кыргыз эле дей берет анан. Эмнеге кыргыздардан башка эч ким жашабайбы деп ошентип айткан сөздөрү болду. Мына 2010-жылда Кадыржан Батыровдун сөздөрүн кайталап атышты булар. Qaysi deputatlar, prezidentlik kim kardeş bilese yaşasın Kırgız elime dep söyleydi. Mana tabarıptı ben уже 5 yıldan beri karab жүрüm. Kırgızstan elim yaşasın dep söyledi. Biz konuşuyorduk Kırgızstanımızda Kırgız'dan başka el yok mu? Emniyim artık Kırgız elim babanım Kırgızstan eli dep söyledi. Şunda adam gibi patikasını çalıp koyamaylı. Kırgızstan elinde söyle. Özbekler. Ушундай сөздөрүн өзүңүздөр билесиздерби, 2010-жылы өзбектерди чогултуп атып согуш чыккан. Эми азыр кутум ошондой эле согуш болуп кетиши мүмкүн да достор. Андан көрө келгиле бардык тууган досторуңар ушул видеонундай немен жөнөткүлө, ушул кабарды жеткиргиле. Өзбек досторго дагы айткыла, бизге тынчтык керек. Ушинтип атып Бабанов өзбек кыргыз урушун чыгарып ийиши вообще сөз эмес бул жерде. Миңдеген адамдар өлөт. Кадыржанга окшоп бул Өмүрбек Бабанов мындай элди чабыштырып коет да бул кетишинен. Кадыржанга окшоп качып кетет да бул. Анан эми зорго тынч жашап кыргыз өзбек дос болуп эми мындай неме болуп келатканда кайрадан эле ушу көтөрүлүшкө чыгарып жатат да бизди. Этият болгула достор. Мындай чагымчылдар президент, не только президент, бул вообще мындай немеден мамлекеттен кууп салыш керек мындай адамдычы. Сепаратисттик көрүнүп турат да мынчы. Мына Онадыр күйүп турса, өзбекче ырлап туруп, өзбектер эркин бийлеп турса, ошондо базып келгенде атам байкуш жаңы сындаган атам карып туруп, бетимен менин президентим кандай десеңиз, бул мен үчүн өтө жогору сөз. Мен ошон үчүн баратам. Bakıya burada tursanız, doğru toplamışsın canına tursanız, valla karayla iki okşaydı mı? Ha? Ошол достор, баарына жөнөткүлө ушул укканыңарды, баары уксун, билсин. Убакыт азында согуш чыгып кетсе, айтып атпан, ушул согуш чыгып кетишине сөз жок. Убакыт өтө тар. Баарына жеткиргиле достор. Урматтуу өзбек халкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Баардык өзбек халкына чагыргыла, бир туугандарыңарга чагыргыла. Ким кайсы бир милиция бир өзбек халкына тийишсе, ал кызматынан кетет. Мен сөз берем. Emniyim artık Kırgız elim babanım Kırgızstan eli dep söyledi. Şunda adam gibi
patinkasini chalab qo'yaman mayli. Qirg'iziston elidan kelib, o'zbeklar. Yana tursangiz, mana qaranglar, ikki o'xshaydimi? Ha? O'xshaydi.